Dairesinde 5000 kilometrege чейин учуучу аппараттарды же беспилотный аппараттарды талкуулоочу ракета болуп саналат. 14 апрель Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн абадан кол салуудан коргоо аскерлеринин күнү. Кесип ээлери бул күндү жоопкерчиликтүү күн катары эсептешет. Анткени ушул күнү абадан кол салуудан коргоо аскерлеринин аткарып жаткан кызматтары, алардын жетишкендиктери жөнүндө айтылуучу күн. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын башчысынын буйругуна ылайык, ошондой эле 2022 жылга түзүлгөн пландардын алкагында түштүк аймагында 6 апрелден баштап 23 апрелге чейин талаа машыгуусун өткөрүү пландалган. Бул машыгуу Кыргыз Республикасынын генералдык штабынын абадан кол салуудан коргонуу бөлүмүнүн башчысынын орун басары подполковник Алтынбек Оркошевдин жетекчилиги менен өткөрүлүп, аскер кызматкерлери аскерий тажрыйбаларын арттырып, кесиптик чеберчиликтерин өркүндөтүшмөкчү. Кесип ээлеринин биринчи аскер бөлүктөрдө адистик даярдоо, отделениянын бөлүмчөнүн даярдоо, взводду даярдоо, батареяны даярдоо болуп, аяккысы ушул окуу талаа чыгуусун күчүрмөн ок атуу менен аяктайбыз. Ал эми бул аскерлерди заманбап техникалар менен камсыз кылуу, алардын билимин, тынчтык жана согуш учурундагы тажрыйбаларын жогорулатууну камсыз кылуу кызматтары каралган. Биринчиден ушу кесиптик майрамыбыз ушу окуу талаа чыгуусуна дал келгенде өтө кубанычтабыз. Баардык аскер бөлүктүн абадан кол салуудан коргонуу бөлүмчөлөрү бир жерде чогулуп, ушул жерде өзүбүздүн кесиптик майрамыбыз күнүбүздү өткөргөн турабыз. Эмне дейм, мен баардык аскер бөлүктөрдүн абадан кол салуу бөлүмчөлөрүнүн офицерлерине, сержанттарына жана ошондой эле солдаттарына тынчтык болсун, ар дайым асманыбыз ачык болсун, үй бүлөлөрүбүздө да тынчтык болсун. Куралдуу күчтөрүнүн абадан кол салуудан коргоо аскерлери аба мейкиндигинен кирген мыйзамсыз учуучу аппараттардан коргоодо кыраакылыкты талап кылат. Бул кесипти ишенимдүү жана жоопкерчиликтүү кызмат деп билишет.